Саламатсыздарбы? Бүгүн бүлөн жасап атам. Бул баардык эле кыргыз, казак, айрыкча өзүбүздүн Азия, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан, Түркия, мен, насколько знаю, көп мусулман мамлекеттеринде ушундай суюк тамактарды бүлөн деп коебуз, кылып ичебиз. Мен бул көчтү, индейканы 4 сааттан бери 4 эмеге коюп, өтө паз эмеде кайнатып атам. Мындай мен польный суу куйгам, мына уже азайды. Азайгандан кийин вот битта пияз, сабиз, турап, сабизди чоң кылып эле жетиштүү болсо кылып берчиле, эсимде калган. Ошону мен да үйдө жасап турам. Абдан ширин, абдан вкусно, то есть абдан вкусно получится. Мындай кылып турап, ар ким өзүнүн эмесине жараша, каждый по своему. Ушинтип турайм дагы. Мага аябай жагат. Биз борщ жасайбыз, ар ким когда как. Ар кылып ичкибиз келет. Ушу бул сапар только без баягындай перец, сладкий перец жок эле. Сладкий перецти койсоң кызыл болуп калат. Мындай сладкий перец бар, сушеный. Бүгүн кошпойбуз, только ошо пиязды салдык. Пияз кичине кайнатасыздар. 10 мүнөт, 20 мүнөт кийин сабизди саласыздар. Сабиз жарым сааттан кийин мына картошканы саласыздар. Биринчи 4 саат көчтү кайнатып алабыз. Баягы эме кылып, паз эмеде, алоодо же ушундай паз эмеде. Мына мен 4га азыр көбөйттүм, 5ге коюп. А так 4 турат эле. Ошол ушинтип салып коебуз дагы. Через жарым сааттан кийин секин алып, укроптон туурап туруп иче беребиз. Ошол мен дагы бир эмени көрсөтө кетейин азыр. Мен укропту ушундай гүлдөрүм бар. Ошо гүлдөрдүн тагына эгип коем. Мына авокадо деп ушу гүлүм аябай узун, потолокко жетип кетип, эмеге койсом подоконникке. Азыр буну ушу полго түшүрүп койдум. Ушунун